Ассаламу алейкум достор, туугандар, коллегалар, кандайсыңар? Менин атым Искендер болот. Бишкек шаарында Яндекс таксиде иштейм. Комфорт плюс бизнес тарифинде. Апапака болгон Kia K7 менен сүрөтүн сөзсүз коюп коем. Бүгүн 6-июнь 2025-жыл, күнгө жума. Айтыңыздар маарек болсун жана жумаңыздар маарек болсун. Саат 11:30 болду. Жумушка чыктык. Экрандан алыстабай турсаңыздар, бүгүн иш кандай болот экенин астыда көрсөтөм. Лайктан басып, комментарий жазып, подписка кылып колдоп туруңуздар. Достор, биринчи заказ 26, почти 27 минут 453. Магистралдагы глобуска келип калдым. Так, көчөдө 36 градус дейт, чек күйүп калыптыр. Кеттик, иштейбиз. Так, 12-ден 24 мүнөт өттү. Так, экинчи заказ 2-9 дейт кой. Так, достор, ким жакшы таксопарк издеп аткан болсо, же болбосо кандайдыр бир себеп менен коллегалар өзүңөрдүн паркиңар жакпай жаткан болсо, анда силерге Line деген таксопаркты сунуштайм. Мен өзүм дагы ошо Line деген таксопаркта иштеп атам. Комиссиясы 2%, только заказдардан, бонустардан комиссия албайт. Андан тышкары 24кө 7 техподдержкасы бар, 24кө 7 М-банк, О деньги, Оптима, любой банкка комиссиясыз акчаңарды чыгарып алсаңар болот. И ар бир 3 айдын ичинде бирден машина ойнотулат. Бул Line деген таксопаркта августтун аягында, сентябрдын башында, Кудай буйруса, дагы бир машина ойнотулат. Пока кандай машина экени белгисиз, но сентябрдын аягында сөзсүз ойнотулат. Ошон үчүн мен менен чогуу Line деген таксопаркка катталып, көп заказдарды кылып, ошондой приздерди, ошондой жакшы нерселерди утканга аракет кылыңыздар. Ассаламу алейкум. Күтөт бекен. 2 километр 900 метр дейт. Чыңгыз Айтматова 97/1 Акундун үйлөрүнөн технопаркка барабыз дейт. Так, күтсө кеттик. Бүгүн пробка жок, жакшы. Ассаламу алейкум достор, дагы бир жолу. Жаңы эле алган клиентке барсам, ким түштү дебейсиңерби? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Айтмарек болсун. Обязательно подписка. Подписка бул. YouTube, колокольчик, комментарий. Вая, таксист, братан, сен зынк, мощный, тумбочка, антресоль блендер. Вот так. Комментарий, подписка, лайк обязательно сделайте. Так, достор, Ростиславды алып келип таштадым. Технопаркка кирип кетти. Анча-мынча бир нерселерди сурап, видео тартыш боюнча кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, ошол жөнүндө бир аз сүйлөшүп келдик. Жакшы бала экен. Следующий заказ алдым. Так, Восток 5-тен Село Аламидин кеттик. Так, достор, жаңы эле заказ ат менен болуп кетти. Адресин туура эмес коюп алыптыр негизичи. Ошон үчүн ат менен болуп кетти. Восток 5 жакка келип калдым. Как раз саат 1 болду. Мешитке кирип жума окуп чыгайын. Андан кийин ишти баштайбыз дагы. Жап-жашыл болуп сонун бияктар. Так, достор, Кудай буйруса, мына саат 2-ден 4 мүнөт өттү, биякта 6 мүнөт өттү. Жумушка чыктык. Жума намазыңар кабыл болсун. Жума окуп чыктык. Кудай буйруса, ишти баштайлы. Так. Рейтинг платина, уровень... рейтинг 5, уровень платина. Кудай буйруса, эмдиги неме айда деле платина болот. Приоритетибиз 57, 63кө чейин болот негизи. 24 принятый заказы. Дагы эмне көрсөтөйүн? Так, жумуштар кандай болуп атат? Жумуш болуп атат. Шаарда 260ка чейин коэффициент күйүп атат. Так, клиентский приложениеге кирип көрсөтөйүн, ошондой эле болуп атыптыр. 225, 370. Мен только бизнес коюп койгом. Тариф только бизнес. Мына бир эле тариф. Бизнес. Иштейбиз. Так, жанагы эле жердемин. Мадинанын кичине өйдөрөк жагында. Могул жакта мечит бар. Билгендер билет.
Билбегендерге айтып коеюн, ошол жерден жума окуп чыктым. Так, достор, жарым саат өткөндө заказ берди немеден, технопарктан Манас аэропорт дейт. Мостанолду көздөтүшүп баратам. Плюс 230 менен бизнес. Канча чыгат болду экен, ким билет. Аягында көрсөтөм. Достор, 36 минут дегенде аэропортко келдим. 1326. Оплата картой. Аэропорт Манас. Кеттик, аяктары неме болот, ремонт болот. Так, достор, ожиданиясын көрсөтөйүнбү? Комфорт плюс 36-40 дейт, бизнес 16-20 дейт. Бул аэропортко күндүз деле келсең, түндөсү деле келсең, неме да, эле очередь боло берет. Ошон үчүн бияктан кетиш керек. Так, достор, аэропорттун сайтына кирип, ближайший посадкага рейстерди карасам, 20 мүнөттөн жаллап коет, конот экен. Анан 1 сааттан кийин Ташкент, Машкент, Алматы дегендер бар экен. Күтпөй эле шаарга эле кете берейин деп чечип шаарга кетип баратам. Кеттик. Так, достор, ошентип шаарга да келип калдым. Фучика профсоюзныйга келейин деп калдым. Пробка экен буяга. Элдер дагы эле мал базардан чыгып бүтпөй жатат да. Бүгүн, эртең, бүрсү күнү канча деген койлор, букалар, төөлөр сойлот, Шаарда пробка. Достор, плюс 110 менен шлагбаумдан заказ берип атат. Ден себепине 3 дейт. Неме Азия молго подземный парковка дейт. Бизнес менен. Кеттик, Кудай буйрса. Жана жер профсоюзныйга жетеликмин. Так, достор, 14 минут дегенде жеткиздим. 358 сом. Заказ берди. Следующий заказ. Немеден? Неле? Фурманов 10 дейт. Жаңы эле Чуңкурчакка заказ берди. Ат менен алыштырдым. Чуңкурчактын жолу начар. Так, подземный парковка меселе главный ход деген. 2 жаш баланы алып келдим. Так, кеттик Фурманова 10го. Достор, келдик Фурманова 10. Уворот не парковать дейт го. Так, аркада К7 келет дагы бир. Оплата карта дейт, Менчикова дегенге барат экенбиз. Менчикова деп турабы, Мечникова дейт. Мечникова 7 дейт. Так, 7 километр 16 минут дейт. Кеттик, Кудай буйрса. С клиентим чыкса эле. Аркада 222 турганын карагылычы. Красавица. Кудай буйрса, алабыз. Bir gün olmasa bir gün nasip kılar. Dostlar, alıp geldik Furmanova 10'dan Mechnikova 7 degenge. 394 som çıktı. 15 minut 7 kilometre. Aplata bizden işini. Так, momda yoldan үйгө alıp geldim. Momda janken. Çinçinine gelsem o. Neme, mol jaka birinci жолу келип атам да. Мол жака чынын айтсам келбептирмин да. Мо Куринкеевадан ары берип өтөм. Осмонкуловага, мо Тургеневский переулок, Узгенский переулок дегендерге ичине кирип көрбөптүм да. Могу жерде Алайский дейт. Алайский переулок дейт. Мондай болгон асфальт экен да. Жолдоручу. Мондай болгон. Жаман эмес экен. Сонун жол экен. Кеттик. Следующий заказ күтөбүз. Достор, следующий заказ. Мусут Джалила 178 дейт. Кум-4 дейт. 20 неме Каражыга чыгып барат экенбиз. 5 километр 600 метр 12 минут көрсөтүп атат. Клиентке чейин 1.8 5 минут көрсөтүп атат. Кеттик. Могу кетип бараткан улица Керимбекова деген улица болуп калыптыр да. Мурун мен таксиге жаңы чыкканда ушул улицанын аты башкача эле да. Достор,
ушул Керимбекова деген көчө мурун кандай айтылчу эле? Мен таксиге жаңы чыкканда мен эсимде барды. Керимбекова деген көчө бөлөкчө айтылчу да. Но азыр вообще эсте жок десеңиздер. Билгендер, эски таксисттер билгендер болсо, же болбосо эски кишилер көрүп кала турган болсо, комментарийга жазып койгулачы. Эстетип койгулачы. Мен мурун билчүмүн, азыр унутуп калыптырмын да чын. Эстетип коюңуздар. Так, достор, 13 минутта 352 сом. Заказ күтөбүз. Следующийде. Бир заказ бердиле келатканда. Аз калгандачы. Неме деп? Кант дейт го. Жок, кантка барбайм деп ат менен болсом. Так, мындай жер экен, Кумтөр деген. Эшик жаман ысык экен. 37 градус болуп атат. Бактын значогу да күйдү, чек да күйдү, короче. Кеттик. Так, достор, кече эмес, мурда күнү 1200 сомго кечинде газ куйгам. 1200'тü бөлөбүз 36 сом 90 тыйындан куйгам, зеленый Бишкек петролиумдан. 32 сом 32 литр, 32,5 литр келиптир да. Буну бөлөбүз 206 километр айдадым да, 32 литргечи. 206га бөлөбүз дагы, аны көбөйтөбүз 100гө. Ошондо 15 литр 700 миллилитрден, короче, ичти да бунусундачы. Бунусунда ошол күнү түндө иштегенде аэропортко бир барып келдим эле. Бүгүн аэропортко бир барып келдим. Ошо менен, короче, 2 жолу аэропорт и шаар неме калганын шаарда айдаганда 206 километр. 15 литр 700 миллилитр. Половина город, половина за город болуп ошондой болду да. Немеси расходу городунан неме болгондо ушундай болот экен. Кудай буйруса жайында көлгө барганда көлдүгүн айтып берем, канчадан санайт экенин. Канча километрге канча газ кетет экен трассада. Ошонусун айтып берем. А шаарда пробкада 25тен 20 негизи 27ге чейин кеберде чыгып кетип атат да. 25, 22ден баштап кеберде 22 болуп калат, кеберде 25 болуп калат, кеберде 27ге чейин чыгып кетип атат да. Анан заправкадан туруп бирөө менен сүйлөшсөм, К7 айдайт экен. 18 радиустагы дөңгөлөк экен аныкычы. Анан аны менен сүйлөшсөм, аныкы деле 27ге чейин, байке 27ге чейин жеп атат деп ишенти да. Анан кээ бирлерге 27 литр жеп атат деп ишенсем, байке калп айтпаңызчы дегендер да болот экен да. Так что ошондой. Бунусунда 15,5, почти 15,7 болду. 15,7 болсо өтө сонун болот да негизи бул К7гечи. Андай болбой жатпайбы. Кеттик дальше. Анан достор дагы комментарийга мындай деп жазып беришет да. Кыргыздын немелери менен иштебейсиңби, Нави таксиде иштебейсиңби дей беришет да. Эми азыр көрсөтөйүн да, негизи Навиде деле иштейм. Азыр көрсөтөм. Мына Навинин приложениясы момундай болот. Яндекскине окшош, но кичине төптөтүп иштейт. 4,9 дейт рейтинг бuyakta. Анан тариф, мына эконом, комфорт, комфорт плюс бар. Комфорт плюсун эле калтырып койгом да. Эми заказ берсе өлөйүн. Мына бүгүн эртеден баштап эле мындай жумушка чыккандан баштап эле күйгүзүп койгом да. Ошомойдон эле күйүк бойдон эле жүрөт да. Заказ береби деп ишенсем бербейт. Эми мен Навиге кирип алып, ушу Kia K7 менен экономун ташыйынбы? Экономдо ооба заказдар көп. Экономдо заказдар чыга берет. Анан новостройкаларга көп барышат да. Анан эми Навиде иштебейсиң дегендерге ушундай бир ответ кылып коеюнчу. Навиде эмне Kia K7 менен Навинин экономун ташыйынбы? Анын клиенттери жок болуп атат. Болсо, конечно, өзүбүздө иштегенден артыгыраак эчтеке жок. Ну, заказ болбой жатса, кишилер биринчи очередь клиенттер заказ бериш керек да. Анан клиенттер заказ берсе, анан биз дагы иштейбиз да. Анан клиент заказ бербесе, биз эмне воздухту катайтып жүрөмөк белек.
Достор, жаңы эле өчүрсөм заказ берди. Улан не дейт? Улан 35-тен Юнус Алиева 129 дейт. Клиентке чейин 2 километр 700 метр туура эмес көрсөтүп атат. Негизи жок, мындан деле аз. Мен мыякты тиги кичинекей кыз турпайбы? Ошол жерден чыксаң эле Достоевскийге чыгасың. Достоевский менен түп-түз барып эле жетип аласың. Клиент менен канча дейт? 2 километр 900 метр 7 минут дейт. Кеттик. Достор, көрдүңөрбү? 1 километр 700 метр көрсөтүп атат. То есть Яндекстин навигатору туура эмес көрсөтүп атат деп башында эле айттым го. Мына Достоевский Горькийге келип калдым. Тигиндей 2.6, 2.7 деп эле туура эмес көрсөтүп атканда. Жаңы эле бир кыздарды алып келмей, кызды көлдөн келишиптир. Көлдө андай деле неме эмес дейт, ысык эмес дейт. Бизде силерде аябай ысык экен дейт. Карачы, Кыргызстандын тоолорун. Аллахым берекесин берсин. Өркүндөп өсүп гүлдөй берсин. Кыргызстаныбыз өсө берсин. Ана. Кудай буйруса, Миру мир деп илгерки адамдар бекерден жазган эмес да, чын-чынына келгенде. Ошол эң чоң бакыт деген ошол да. Так, достор, 15 минут 260. Эмнеге 15 минут десеңер, 5 минут заправкада турдук. Эки жаш бала экен. Немем эле тиги бактын үрүнө түшүп калбады эле, жана немеси эмблемасы күйүп. Заправка кылдым, 1,5 миңге заправка кылсам, чеги да өстү, бактын, короче, датчиги да өстү. Так, следующий заказды күтөбүз. Кайык жакта 260 болот, Восток дейт, Дордой дейт. Кудайга шүгүр, жакшы эле болот. Так. 7 заказ 2990, почти 3000 сом. Неме, Карла Марксага келдим. Аркада Жантошева. Так, заказ берип атат. Плюс 20 дейт. Саякбай Каралаева 38/1, Московский 120 кеттик. Бул жерде Элит Хаустун үйлөрү болуш керек калып айтпасамчы. Жок, берки Кейдж групптун үйлөрү экен. Так, мындай жерге келдим. Кеттик. Достор, 274 сом. Канча минут экенин көрсөтөйүнбү? Аз эле. Неме экен? Россиядан келген орус экен. Так, он почти 15 минут. Россиядан келген орус экен. Биякта 2 жылдан бери жашап атам дейт. Анан чё как деп түшүнсөм, всё хорошо, отлично дейт. Так, чүй 132, чүй 132ден так, каяка дейт? Көк жайык 181 дейт. Кеттик. Жаңы эле алып келген турист бала 27 сом 40 деген 274 сом болду эле. Ошо 10% деп чайга алып туруптур да. 27 сом. Нормально, алып эле жаман эмес. 27 сом жолдо жатпайт, туурабы? Так что рахмат деп 5 жылдыз баш койдум. Келдик клиентке, клиент жок, жото ачык элек. Проспект Чүй, кинотеатр Россия. Афишалардын баарын чечип салыптыр, эмне болуп калган бул Россия? Түшүнүксүз. Жап-жашыл болуп. Элдер жүрөт, гүл айтетип, эсалып. Так, достор, 19,5 минут 338 сом. Елки, саат 6 болуп кетиптир да. 6да айттаганы бир жака чакырды эле акелер. Атамдын инилери чакырды эле. 6 болуп кетиптир, унутуп калыптырмын. Срочно шака кетиш керек болуп атат. Кеттик. Так, достор, анан дагы бирдеке айтайын дедим да. YouTube каналда биз 1000 болуп турбуз да, 1000 подписчик чогулуптур мен каналымда. Эми мен эмне дейин деп атам да, бул бисмилла деген биринчи 1000 да. Ошон үчүн ушул видеонун астында
ким жакшы комментарий, обязательно жакшы, жаман эмес, жакшы комментарий жазган, ошол комментарий эң көп лайк алганга менден 1000 сом котором. Ал Россияда болсун, же болбосо Бишкекте болсун, же каякта болсун, айырмасы жок. Ким жакшы комментарий жазса, ошол комментарий көп лайк алса, эмки видеого чейин да, көп лайк алса, ошол кишиге менден 1000 сом котором. Комментарий жазыңыздар. Достор, по делам койдум эле. Ошо айттап барчу киши жакка чейин, Шакем жакка чейин. Жантошева 97А дегенден эмне дейт? Чыңгыз Айтматова 9А дегенге заказ берди по пути. Кетип баратам. Так, Ахунбаева Алма-Атинская 7 апрель. Азыр кольцо. Кеттик. Достор, буну да жеткиздим. 11 мүнөт 4 километр. Азия молдун капталына, Азия молдун капталына келип калдым. Так, могу эмне деген көчө? Короче, şu көчөдө эмне экенин билбейм атын. Славянская деген көчө экен. Кеттик. Бишкекке барыш керек эле. Жана бывший ипподромдун жанына Термичкова деген көчөгө барыш керек болчу. Кеттик, жолдон берсе берди, бербесе кете беребиз. Ассаламу алейкум достор, дагы бир жолу саат 11-ден 30 мүнөт өттү. 6:30 баштап 11:30 чейин айттадык. Кудай буйрса эми жумушка чыктык. Эми иштейли. Колдон келишинче. Экрандан алыстабай туруңуздар. Достор, жумуш кандай болуп атат десеңер, жумуш күчтүү болуп атат. Шаардын ортосу 260-ка чейин күйүп атат. Домой коюп койдум. Анан комфорттуу да күйгүзүп койдум. Шаарга жетип алайын деп. Бир аз болсо да. Заказ жок. Пока. Билбейм, күтө турабыз. Көрөбүз канча турабыз. Каракомский деген көчөдө турам. Аркада Денсе бина. Могул здание болсо Мончо. Заказ жок. Так, түнкү саат 11:30 29 градус болуп атат. Эшик вообще душно экен. Ысык болуп атат. Ысык боло берсине, көлдүн сезону башталат буйруса. Достор, 3 километр 600 метрден алып салдым бизнес. Так, Жибек жолу 595, Разахова 7-ге барат экен. 3 километр 900 метрден алып салдым. Жөн тура бербей, кете берейинчи деп. Плюс 170 бирокто. Плюс 170 бирокто. Кеттик. Мындайдан Каракомский менен Ылдый көздөй түшүп, профсоюзный менен Батле жете калабыз. 9,5 минута 360 сом. Разакова 7. Чуйковский тарабын алып келип таштадым. Так, буну завершать этебиз. Линия. Азыр 1 сааттык промокодду жагып көрөйүнчү. 1 сааттын ичинде канча акча тапса болот. Пониженный неле? Пониженный бирдеке деген неме промокод берчү эмес беле? Так, промокод 1 часа сниженной комиссия сервиса дейт. Ошону басып көрөйүн бир. Кеттик. Чуйковский, Разаков. Аргөстө чыгып кетсең, Орозбекова чыгып кетесиң. Биягы түгөл Баятага чыгып кетесиң, могу сол жакта неле? Садик. Мына жерге бир фура коюп койту. Кеттик. Так, бул Жомарт Бакамбаева 126 дейт. 15 мүнөттөй турдум. Заказ жок. Тыныстанова 249 дейт. Жакын эле жерге барат экен. 3 сомун алып коюн барып. Канча чаат болду экен? 230 менен берди беле? Канча менен берди? Эмнеси болсо да кеттик. Достор, 338. Бакамбаева Панфиловадан Абдумамонова Тыныстановага чейин 5 мүнөт 2 километр. 5 жылдыз. 338. Неменин меле?
бизнестин тарифи ушундай болуш керек да. Ушундай расстоянияга ушундай санаш керек негизичи. Постоянно зимой и летом дегендейчи. Но биздики зимой 100 сомдон санап калат го. Абдумомуновдо турам. Могу жак Хаяттын капталы могу. Бияка чыксаң Советский чыгасың. Аркада Тынчтанова. Так, достор, Шопоковадан Орозбекова 132 дейт. Кеттик. Шопоков 91-ден. Достор, жана 1 сааттык промокод күйгүзөм деп атпадым беле. Ошону күйгүзбөй эле коеюнчу дедим да. Эмки воскресенье күнү Кудай буйруса күндүз күйгүзүш керек да, пробка жокточу. А то азыр чута коэффициент күйүп атат, базар жок. Но заказдар кеч ошо мына мол заказдагы 12 минут дегенде түштү да. Ошон үчүн күйгүзбөй эле коеюнчу дедим. Так, достор, 303 сом 5 минут 2 километр дагы. Следующий заказды күтөбүз. Амбассадорго келдим. Жаңы үйлөнгөндөрдү алып келдим окшойт деп койдум да. Чыта ошондой сүйлөшүп атышты да. Молодожены деп коелу. Достор, ближний подача дейт. Бакамбаева 122, клуб Промзонага дейт. Чоконова Алиханова 16 дейт. Кеттик, Достор, дагы бир заказ алып келдим 257. Жана Промзонадан сушиге барсам ошол жерден берди. Мюнхен мотого алып келдим. Так, жанагы заказды көрсөтөйүнбү? Жанагы заказ деген 445 менен жабылды. 3 эркекти алып бардым, 11 минутта 8 километр. И жаңы элеки заказдагы 11 минутта 270 сом берди. Наличка экен. 7 километр 257 11 минутта. Так, следующий заказ күтүп турабыз. Ошондо эле пересечениясындабыз. Советский. Мына берип атат. Так, лайф барга дейт. Правда 128ден. Жукеева Подовкина 8,1 дейт. Кеттик. Советский. Абдрахманова. Бакамбаева 128 дегенде, короче, бир бар ачылыптыр да. Ошол жерден бүгүн мына 3-чү или 4-чү клиент алып кетип атамын го. Ушундай. Заказдар көп чыгып атат ошокточу. Кеттик. Токтогула көчө. Достор, 298 оплата картой. Пассажир решил отменить дейт. Конечно, отменить. Так, следующий заказ ждем. Жукеева Подовкина. Лайв бар. XM-ның койругу экен. Кеттик. Так, достор, ошентип түнкү саат 2-ден 49 мүнөт өттү. Үйгө келип калдым. Кудай буйруса 500 метрдей калды. Бүгүн 12-ден кийин 7 заказ кылып турган, 12ге чейин 11 заказ кылып турмун. Ошо в общем 18 заказ кылып турмун. Видеонун аягында сөзсүз жазып коем, канча иштегенди, канча тапканымды, канчасы таза калганы, расходдорду, болгон нерсенин баардыгын жазып коем. Иштеп аткан коллегалар, ишиңиздерге ийгилик, жакшы клиенттер түшсүн. Эс алып аткандар болсо жакшы эс алгыла, тамак ичип аткандар болсо тамагыңыздар даамдуу болсун. Эмки көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум. Дагы бир жолу айтыңыздар маарик болсун.